Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн кадимки эле эң жөнөкөй күрүч шорпону өзгөчө даамдуу кылып жасайбыз. Кантип десеңиздер, анда видеонун аягына чейин көрүп, мени менен чогуу бирге болуңуздар. Жасалышы эң эле жөнөкөй. Казанга 70 мл өсүмдүк майын куюп, май бир аз кызыганда 350 граммдай уйдун этин чарчы туурап салабыз дагы 4-5 мүнөттөй кууруп алабыз. Бул жерде эң негизгиси этти күйгүзбөй казандын түбүнө таза бойдон кууруп алышыбыз керек. Ошондуктан тынбастан аралаштырып турабыз. Эттин суусу бир аз бууланып чыкканда 1-2 баш пиязды чарчы туурап кошобуз дагы. Пияз менен чогуу дагы 2 мүнөттөй кууруп алабыз. Ошондой эле сабизди дагы чарчы туурап бир аз убакыт кууруйбуз. Ал эми татымалдардан жарым аш кашыктай туз, бир аз кара мурч жана кызыл таттуу калемпирден кошуп, бардыгын жакшылап аралаштырабыз. Шорпонун өңү жакшынакай болуш үчүн казандын түбүнө тартып кетпей, күйгүзбөй кууруп алыш керек. Андан кийин бир аз суу куюп, капкагын жаап, ортоңку отто 40 мүнөттөй кайнатабыз, этибиз жумшарып бышканча. Эми 4-5 даана картошканы чарчы туурап кошобуз. Ошондой эле 150 граммдай күрүчтү таза жууп салабыз дагы. Үстүнө суу куябыз, 2,5-3 литрдей куйсаңыз болот. Шорпонун канчалык суюк, канчалык коюу болушу өзүңүздүн каалооңузга жараша. Жакшылап аралаштырып, эми капкагын жаап, ортоңку отто дагы 20 мүнөттөй күрүч менен картошка бышканча кайнатып алабыз. Аягында эң негизги азыгыбыз быштак сырын кошобуз. 100 грамм сырга бир аз суу куюп, алгач эзип алабыз дагы. Андан кийин шорпого куюп, дагы 1-2 мүнөттөй кайнатып алсак, ошо менен тамагыбыз даяр болот. Ал эми көк чөптөрдөн болсо укроп кошсоңуз ылайыктуу болот. Сыр менен чогуу кошуп, капкагын жаап, отту өчүрүп, 5 мүнөт тыныктырып коебуз. Достор, мына ушинтип бүгүнкү биздин сырдуу шорпобуз дагы даяр болду десек болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр, аябагандай даамдуу. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Каналыма катталып коюңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.